2025 жылдын 13 ноябрында Сеул шаарындагы Суншил университетинин социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн кызматкери Ким Хва Йон Айым Ош технологиялык университетине иш сапары менен келди. Жолугушуу учурунда Оштун ректору Жамболот Турсунбаев меймандарды кабыл алып, тараптар кызматташтыкты кеңейтүүнүн жолдорун талкуулашты. Кадрларды бул жерге алып келип, Сержон Хагдан окуу борборунда иштеткени үчүн шаарыбыздын, ошондой эле өзүбүздүн студенттерибиздин кызыгуусу, корей тилине болгон кызыгуусу аябай жогору. Айрыкча ушул жылдын сентябрь айынан бери 7+1 программасынын алкагында Оштунун биринчи курстары үчүн корей тили жана компьютердик сабаттуулук сабактарын өтүп жаткан Соншил университетинин ыктыярчысы Ли Джиандын ишмердүүлүгү өзгөчө белгиленди. Мындан тышкары 2026 жылдын жай айларына пландалган биргелешкен лагердик программа жана келечектеги ар тараптуу кызматташтык маселелери боюнча пикир алмашуу жүргүзүлдү. Биринчи корей тил программа болсо, мурдагы келген волонтер окутуп кеткен, ошону улантып мен окуп жатам. Азыркы учурда деңгээлдери жакшы эле болуп калды. Алардын арасынан мен Кореяга грантка окууга баргым келет, жумушка баргым келет.